Men muftiy bolup иштеп калдым. Болгум келбеди эле, бирок мажбур шайлаштылар. Кийин Ошко келдим. Ошко келсем, чоң мачитта, Бухари мачитта, Алай мачитинде бирөө суроо жазды алакандай кагаз. Эсиме эч чыкпайт эсимен. Эми мен Кудайдан жашырбаган адам, ачык адаммын, дайыма ачык айтам бир нерсени. Бирөөдөн коркуп, корунуп, мындай айтыш жок мында. Менде хикмат дагы жок. Чита кыргызча ушундай түзбө-түз айтам да бир нерсени. Бирөө суроо жазыптыр. Тамыла кош келипсиз. Биз эшиктебиз, атаңыз арак ичеткен сиздики деди. Атам эми илгери ичпеген ким бар экен, ичип жүргөн, бирок ажыга барып келди, башка намаз окуйт, альхамдулилла. Мен багымдатка мешитке бара албай калышым мүмкүн, бирок атам мешиттен калбайт багымдатта. Мектепте өмүр бою директор, азыр да директор болуп иштейт. Эми пенсияга чыкты, мугалим, математик мугалим. Атаңыз арак ичип жүрөт экен го деди. Мен окуп алыпмын жанагыны, окуп атыпчы, биягы бирдеке окшойт деп. Анан карап айттым, дедим. Сен атаң айтканыңа караганда молдо окшойт дедим. Сен молдонун баласы, сен каерде отурасың, мен каерде отурам дедим. Мен сен окшогон дагы 6 миллиондун муфтийи болуп, сени маңдайына сага маселе айтып отурам дедим. Сен молдонун баласы, менин сөзүмдү угуп отурасың дедим. Демек, экөөбүздүн кимибиз атабыз жакшы экен дедим. Мен атамбы, сенин атаңбы? Эгер ошо менен амалга мурдагы болгон тарыхыңа сактана турган болсоң, сен оолия болуп кетип азыр учуп жүргөн болушуң керек, жерге конбой. Сен жазып аткан сөзүңөн адамдын айыбын ачкан пес акмак болбогор экени көрүнүп атпайбы сеники? Ошол сыяктуу сен жакшысын эстүүсүн. Туура мурда ууру болгон, кембагал болгон, жарыбаган бирөө сага даават айтып аткан болсо, демек сенен өтүп кетиптир, урматтуу бір тууганым.